Бул Аскардын посу. Өткөндө дагы айтам, бул Аскардын жеке посу болот. Жорубек Юлчиев Кемпирабад суу сактагычынан Өзбекстанга суу агып кирген Карадариядан бир топ жылдан бери шагыл жана таш алып чыгып сатат. Ал үчүн эч кимге деле акы төлөбөй келген. Бирок өткөн жылдан тарта дарыяга кирген унаалардан Сузак чек ара заставасынын башчысы мыйзамсыз акча алып баштаганын айтат. Аскар шундан өтсө мына турган жамааттан акча алып жеген. 300 сом, 500 сом тракторга чейин жеген. Мен личный өзүм Аскарга 3 жолу кайрылма жасагам. Аскар полковник, майор барып айткан далилдер бар. Телефон аркылуу акылыңы жыйып ал десек көнбөгөн Аскар. Мына акыры келип шуга такалды. Мына Аскардын посу. Алда бул ылдый жакта эле кайра жогору чыгарат. Суу келген кийин дагы жылдырып ала берет. Аскардын өзүнүн темасы бул. Шуга бир чара колдонсо жакшы болот эле. Айдоочулардын билдиришинче, курулуштар күч алган мезгилде дарыяга 20дан 30га чейин жүк ташуучу унаалар күнүнө бир нече реттен кирип чыгат. Ар бир киргени үчүн чек арачыларга 300 сомдон берүүгө аргасыз болушат. Сезон башталгандан бери күнүгө паш черезден түшөт элем ташка. Черезден түшүп, күнүгө 2 рейс кыламбы, 3 рейс кыламбы, рейсине 300дөн бергенмин. Бирок лично мен өз колум менен Аскарга берген эмесмин, через кого-то бергенмин. Жогоруда айдоочулар айткан сөздөрдү тастыктоочу бир нече аудио сүйлөшүүлөр колубузга тийди. Андан Сузак чек ара заставасынын башчысы Аскарбек Орозбек уулунун айдоочулардын бири менен бат-баттан телефон менен сүйлөшүп, ал аркылуу башка айдоочуларды тескеп турганын байкоого болот. Алардын биринен акча берүүнү каалабаган айдоочуну заставага алып барып, токмоктоо жөнүндө сүйлөшкөнүн да угууга болот. Кенже, салам алейкум. Алейкум салам. Жеңиш деген КамАЗ ким? Жеңиш Байбек мырзанын тууганы да. Эмне кармадыңбы? Азыр мундуз кармап жүр. Мен жеңил машина менен орам такпак. Мен расход кылып калам. Тине мындай мен таш жүктөп алып барайын деп базарда айтып атыр. Алар эми барлап кырлайын атам да. Телефондук сүйлөшүүдө аты аталган Кенже аттуу айдоочунун өзүнүн бул сүйлөшүүлөрдү тастыктоого мүмкүн болбоду. Колубузга тийген аудио жаздыруудан ошол эле Кенже аттуу айдоочу менен заставанын жетекчиси бензин сатуу тууралуу да сүйлөшкөнүн укса болот. Болжолдуу түрдө сөз болгон бензин заставадагы бензинди сатууга аракет болушу мүмкүн. Кенже, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Каяктасың, Мурат? Үйдө? Үйдөсүңбү? Жону танкада жанагы бензин сапкан жер бар го. Ошол жерге эме кылбайсыңбы, брат? Барып туруп 150 литр 92 таза бензин бар, канчадан аласың деп. Мейли, айтып көрөйүнчү. Айтып көрүп туруп, хорошо десе, меники эле деди өзүмкү деп. Мен пикап менен жанагы эмеге сенин үйүңө жетип туруп прицептин алдын бияка бурулган жер бар го. Ошол жерге апарып түшүрүп берем, өткөрүп акчасын алып берсең, ошол жерден кайтып келе берем. Ал эми Сузак чек ара заставасынын башчысы Аскарбек Орозбек уулу жогордагы телефондук сүйлөшүүлөр өзүнүкү болушу мүмкүн экенин айтканы менен мыйзамсыз акча алуулар жана бензин сатуу боюнча айыптоолорду четке какты. Бул боюнча эми аудиозапистер болушу мүмкүн, бирок эч кандай бензин сатуулар болгон эмес. Мен бул чындыкка дал келбейт деп баса белгилеп кетем. Буга чейин акча алуу боюнча 2018-жылы укук бузуу кодексинин негизинде 389 берененин негизинде ушул жерде чек аранын режимин бузган адамдарга 2000 сомдон 3000 сомдон айыппулдар салынып келген. Өзбекстандын зымы тартылып турган жер бул чек ара эмес. Булар зымды өздөрүнө ыңгайлуу жерге тосуп алышкан. Биздин зымда бул ичкерде турат, көрдүңүздөр. А чек ара точкалары ушул жерден өткөрүлгөн сайдын ортосу менен. Деген менен буга чейин чек арачыларга акча берүүдөн баш тартып келген айдоочулардын бири эч кандай айыппул салбастан эле чек араны буздуң деп заставанын аскерлери токмоктогонун айтып берди. Мен биринчиден акча бербейт элем. Мага өчөшүп жүргөн ал. Акча бербейм, ошондо өчөшүп жүргөн. Ошондуктан мени пайлап мунун ускаш адамдары бар. Мен качан түшкөм, качан чыгып кеттим, полный буга жетип турат. Кыргызстан даманын наркы бетинде турсак, элдердин үлүш жеринде. Балдары бизди кармап, Аскарга чалды, Аскар башка жерге алып келди. Эми өзүнө Чек ара эмес жерден эле. Чек ара эмес жерден кармап кетти. Аскар өзү тарткан зымдын жанына алып келип урган. Что факт болушу үчүн Аскарга. Айтор чек арачылар менен айдоочулардын ортосундагы чыр 1,5 жылдан бери уланып келет. Бул боюнча жергиликтүү бийликтин да кабары бар. Бирок алар ушул мезгилге чейин эч кандай реакция кылган эмес. Аргасы курган айдоочулар Сузак чек ара заставасындагы мыйзамсыз аракеттер боюнча аскер прокуратурасына кайрылышкан. Белгилей кетсек, Сузак району Өзбекстан менен 66 чакырымдан ашык аралыкта чектешип турат. Учурда аймактагы бардык чек ара тилкелери такталган. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуалдаев, Жалал Абад облусу.